Эми биз ошол койгон максаттарыбызды мына бизнес планга айландыралы. Ар бир ишти биз планга айландырганда ошону даана көрүп калат экенбиз, ошону жасоо жеңил болот экен. Мына көпчүлүк учурда мына үй салып атканыбызда бизге проект болуш керек, Эгерде проектировщик күчтүү болсо, ал туура баарын туура пландаштырып, алдын ала бүт биз анча-мынча унутуп калган нерселерди, биз билбей калган нерселерди, биз эске албаган нерселерди бүт баарын толук мыйзамга жараша, нормага жараша бизге план коюп берет. Эгерде андай проектировщикке бербесек, анда өзүбүз көп нерсесин туура эмес жасап алабыз. Анан үйдү салып бүткөндөн кийин анан түшүнөт экенбиз да. Ошол жашап атканда түшүнөт экенбиз, эмнени туура эмес кылганыбызды, Бул мисалы үчүн свет киргизүү, канализация жана башка мунун баарын эске алат экен проектировщик. Проект болсо бизге ошол нерсе ориентир болот экен, биз туура адашпай салганы. Бизге толук шанс болот экен. Кийим тиккенде эскиз болуш керек. Эгерде эскиз бар болсо, биз кийимди жакшы тигебиз. Болбосо туура эмес болуп калат. Материалды бузабыз жана башка. Өзгөчө эскизди тартып жүргөн адам тартса, бул жакшы, туура болот экен. Мына столду коноктоскондо, стол жасаганда биз тизме түзүп алабыз, Столго эмнелерди коебуз, кайсы тамактарды, кайсы салаттарды, кайсы башка ар кандай нерселерди коебуз, Жана кандай түрдө коебуз. Шунун баарын биз алдын ала пландаштырып алсак, биз адашпастан баарын жана базардан бүт продуктуну баарын унутпастан алат экенбиз. Эгерде андай план болбосо, биз аны албай калбапбыз, муну албай калыппыз го деп кийин түшүнөбүз да, конок келерде жакын, анан жетишпей калат экенбиз. Анан биз ойлогондо идеалдуу стол жасай албай калат экенбиз. Эми биз максатка келгенде эмнегедир көпчүлүк адам чочуйт да. Максатка план коюш керекпи? Ал эмне дегендей кылып таң калышат. Мен максат койдум го, главный. Эми мен пландаштырышым керекпи күнүмкү өзүмдүн ишимди деп таң калышат. Бул боюнча Японияда бир 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин, буга чейинки дагы 1-2 сабактарын айтып бергем. 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Япония кыйрап калган, өндүрүш бүт талкаланган болчу. Ошол учурда Американын өзүндө анча тоготпогон бир экономист Японияга конок болуп келет экен дагы, ошолор менен Японияны өстүрүүгө жардам берет экен. Ошол америкалык окумуштуу айткан экен, компаниянын келечекке планы жок болсо, анда анын келечеги да жок болот деп айткан экен. Чындап эле биздин дагы келечекке планыбыз болбосо, анда биздин келечегибиз жок деп койсок болот экен да. Эми план деген бул эмне? Өзү мына чоң максат болсо, ошону биз бөлүкчөлөргө бөлүп койгонубуз бул план экен да. Азыр мен бир принципти түшүндүрүп кетейин. Съешьте слона по кусочкам деген принцип бар экен. Эгерде сиз чоң бир ишти бүтүрүшүң керек десеңиз, анда сиз аны майда иштерге бөлүп алганда, сиз аны оңой бүтүрөсүз. Мисалы үчүн айталы, үйдү уборка кылышыңыз керек. Чоң үйдө, 2 этаж, 2 кабаттуу үйдө. Сиз аны албетте качан оңой бүтүрөсүз. Эгерде сиз план түзүп алсаңыз, түшкө чейин ушул бөлмөнү кылам, андан кийин бул бөлмөнү кылам деп майда бөлүкчөлөргө бөлүп койсоңуз, даана ана күндө азастан кылып отурсаңыз, сиз 3-4 күндө бүтүрүп коесуз, эгерде убактыңыз аз болсо, тар болсо да. Ал эми сиз андай план түзбөсөңүз, мунун баарын качан бүтөм деп деде чарчап калат экенсиз да. Ошон үчүн мына съешьте слона по кусочкам дейт. Пилди бир отурганда жей албайбыз, бирок аны майда бөлүкчөлөргө бөлүп койсок, азастан жеп отурсак күндө, аны биз албетте 1 айда, 2 жумада, 3 жумада жеп бүтүрөбүз, Уйдун эти, койдун эти да ошондой эле болот, жылкынын эти да ошондой болот, Биз сактап коебуз, аны күндө азастан тамакка кошуп жеп отурсак, карасак 1 айда жеп койгон болобуз. Бирок бир отурушта жеп коюу ал өтө кыйын, Көңүлүбүз айланып жана башка болуп кыйналат экенбиз. Мына максат дагы ошондой экен да, сиз максатты буга чейин мен мисал келтирдим, чуркоо боюнча. Максаты да сиз майда иштерге, бөлүкчөлөргө, майда 1 айда жетчү, 1 жумада жетчү иштерге бөлүп койсоңуз, сизге даана көрүнүп калат экен да. Сиз максатына койгон максатты бөлүп салыңыз деп тапшырма берип атабыз. Ушуну план десек болот экен да. Ошол чоң максатты сиз майда натыйжаларга бөлүп салсаңыз, ушул план десек болот экен. Демек, мына планыбызды көрөлү. Айталы, сиз 50 000 сомго жетем деген план койдуңуз дейли. Ошого жетүү үчүн сиз биринчи каталог 1000 сомдон 3000 сомго чейин айлыкка чыгам деп план койдуңуз дейли. Экинчи каталог 5000ден 8000ге чейин чыгам дедиңиз. Үчүнчү каталог 10000ден 15000ге чейин. 6-чы каталог 30000ден 40000ге чейин. Анан 17 каталог ичи 80000ден 10000ге чейин чыгам деп план койдуңуз дейли. Бул эми сизге ориентир. Ориентир да, сиз мисалы үчүн 1 жылда 50000ге чыгам деп план коюшуңуз мүмкүн, жарым жылда чыгам деп план коюшуңуз мүмкүн. Эгерде ага жетпей калсаңыз эмне болот? Жетпей калсаңыз, бул сизге ориентир да. Бир өтө атактуу кишилердин бири айткан экен, атын эстей албай атам. Нереальных целей не бывает. Бывает нереальные сроки деген экен да. Реалдуу эмес максаттар жок экен, анын болгону мөөнөтү биз туура эмес кое алышыбыз мүмкүн. Адашып калышыңыз мүмкүн экен да. Эгерде сиз койгон максатка сиз убагында, сиз койгон убакта жетпей калсаңыз, эч кайгырбаңыз. Бул сиз ориентир кылып, аракет кылып көрдүңүз. Ушул убакта жетпей калсаңыз, дагы өзүңүзгө срок коюп, өзүңүзгө дагы мөөнөт кошуп, дагы аракет кыла бериңиз. Мисалы үчүн 17 каталогто жетпей калдыңызбы? Эч коркунучу жок. Дагы 5-6 каталог өзүңүзгө мөөнөт бериңиз да, дагы план коюп алып, дагы иштей бериңиз. Эми аракетке берекет демекчи, сиз план коюп эле отура бергенде эч убакта болбойт. Сиз өзүңүзгө ошо план койгондон кийин бир айбы, бир каталогко план койгондон кийин сиз аны албетте эми күндөргө бөлүп салышыңыз керек экен да. Күндө мен эмне иш кылып жасашым керек? Ар күнү деген. Ошол аракетти көрөлү. Бир күндө сиз сөзсүз бир жолу өткөрүн деп план коюңуз. Анын үчүн сиз 4 кишиге сунуш кылам деп. 4 кишиге чалып чыгам деп 4-5 кишиге мына чалып чыгам, сунуш кылып чыгам десеңиз, бирөө сөзсүз келет экен. Буга чейин сиз статистика деген сабакты көргөн болушуңуз керек. Буга чейинки сабактарыбызда.
сатуу сабактарында бар, анан интернет бизнес деген сабакта бар да, анан адам чакыруу же интернетсиз бизнес куруу деген сабакта көрөсүз, ошол жерде статистика бар. Ушул планды бир күндө бир деген киши менен жолугуша отуруп, бизде тарыхыбызда бар, 3-4 айда директор болгондор бар. 3-4кө чейин сабак берет эле, 2ге чейин сабак берет эле, мугалим бар эле. Анан 3төн кийин күндө бирден киши жетелеп келип отуруп, 3 айда, 4 айда директор болгон. Анан анын астынан 2 директор өсүп чыккан да. Мына ушинтип отуруп сиз да директор болсоңуз болот экен. 50 миң, 30 миң, 40 миң айлыкка чыксаңыз болот экен. Ошондо 21 күндө, сиз 21 күндө 3 жумада 3 күн эс алсаңыз, 6 күн бою иштесеңиз, 18 жолугуш өткөрсөңүз болот экен. 18 күндө. Бул сизге 10 консультант же кардар алып келет экен да. Арасында консультант болгону болот, арасында кардар өзүмчүн алайын дегендер болот, жана сизге ошо бизнес курайын дегендер да болот. Ондон жок дегенде бир экөө сөзсүз сизге ошо бизнес курганга аракет кылат. Ошондо ар бири 30 балдан жасаганда бул 300 балды алып келет экен, 300 бал сизге 1152 сом. Эми сизде командада адамдарыңыз пайда болгон соң, сиз өзүңүз жалгыз иштебестен үчөөлөп адам чакыра баштасаңыз болот. Бир күндө 3 жолугушуу. Анын үчүн 10-2 сунуш болот экен, 21 күндө 54 жолугушуу алып келет экен. 18ди 3кө көбөйтсөк 54 болот экен. Муну сиз жалгыз жасабайт экенсиз, команда менен бирге иштеп отуруп. Аларга жардам берип отуруп, аларга жолугуш өткөргөнгө жардам берип отуруп, сиз ушундай жолугуш өткөрсөңүз болот экен. Бул сизге 25 кардар же консультант берет экен. Ар бири 30 балдан жасап отурганда 750 бал. 750 бал сизге мына 4000 сом тегерегинде акча алып келет. Анан бир күндө 4 жолугушуу боло баштады сизде. Дагы бир рекрутер пайда болуп дейли, 72 жолугушуу, бул сизге 1200 бал алып келет экен. 1200 бал сизге 9200 сом акча алып келет. Барып бир күндө 21 жолугушуу. Баса айта кетчү нерсе, бир күндө 21 же 72 180 жолугушуу деген бул ар каталогдо эмес. Ар каталогдо албетте сиз жолугуш өткөрүп туруңуз. Баарын 3 каталог ичи кошуп келгенде дейли, 4 каталог ичи кошуп келгенде болгон жолугушуулардын санын айтып атам мен сизге. Мына 180 жолугушуу 21 күндө деп атабыз. Эми бул 2 каталогдо болушу мүмкүн, 3 каталогдо болушу да мүмкүн да. Мен сизге божомол мөөнөттү айтып атам. Бул сизге 100 консультант алып келет экен. 4 каталог ичи дейли, 6 каталог ичи. Ошондо 3000 бал болот, 3000 бал сизге мына 44 миң сом акча алып келет. Орточо 30 миңден 40 миң сомго чейинки деп койсок болот да. Мына эми 40 миң сом айлыкка ушинтип жеттиңиз. 6 каталог ичи же 4 каталог ичи жеттиңиз. Эгерде сиз мына катталдыңыз, катталгандан кийинки каталогдон баштап санаганыбызда, кийинки 6 каталог ичи сиз акыркы 6-чы каталогдо дейли же 5-чи каталогдо дейли боло берет. Сиз директор статусун ачсаңыз, сизге компания быстрый старт деген бонус берет. Бул 60 миң сом, 60 миң рубль. Сомго санаганда ошол эле болуп калат болжол менен. 60 миң сомду сиз айлыктан чыгара алсаңыз болот экен, бонус катарында бир жолу. Анан дагы 6 каталог подряд көрсөтсөңүз, дагы 60 миң сом. Кошуп келгенде 120 миң сом бонус алсаңыз болот экен. Мына үстүнө сиз акча кошуп өзүңүз каалаган машинаны, автоунааны алып алсаңыз болот экен, же топтоп отуруп автоунаа алып алсаңыз болот экен, каалаган айлыктарыңызды кошуп. Мына сизге ориентир экен да. Анан мындан тышкары дагы быстрый старт директор үчүн эмес, старший директор үчүн бар, старший серебряный директор үчүн бар, артыңыздан да директор өстүрүп отуруп, дагы бонус быстрый старт алсаңыз болот. Аларды кошуп келгенде сөз автоунаа келет. Айдыгыңыздан тышкары. Ал эми сиз 6 катталгандан кийин мына 7 каталогду кошуп келсек, ушунда биринчи каталогду эсептеп айтат, андан кийинки 6 каталогду атат. Ал эми сиз ал убакта жетишпей, кийинчерээк ачып калсаңыз директорду, анда сиз ачкандан соң 8 жолу директор статусун көрсөтөт экенсиз, ошондо сизге 40 миң сом же 40 миң рубль бонус берет экен. Эгерде сиз быстро тез жасай албасаңыз да, боло берет ал деле. Ал деле жакшы турат, 40 миңди ким берип атат, биз өз бизнесибизди курган үчүн эч ким бербейт экен, э? Мына ушул план менен ориентир алып сиз иштесеңиз болот экен. Мына күнүмдүк планыңызды коюп алып, күндө бирден жолугуш өткөрөм деген. Мен да команда жаңы курганда сөзсүз 5-6 кишиге чалып чыгат элем, бир жолугушуу уюштурганга аракет кылат элем. Эгер ал келбей калса, көчөгө чыгат элем да эсип кирип жолугуш өткөрөт элем. Аны холодный контакт деп коет, ал боюнча да үйрөнөм десеңиз, мен үйрөтөм. Эгерде сиз ушунчолук тез кургум келет десеңиз да, же интернетке кирип чакыра койсоңуз болот экен.